ABC секторунун узундугу канча? Бул жерде бир тегерек берилген. Анда 3 чекит менен бир секторго бөлүнүп турат. Жана бул сектордун түзүүдөгү бурч 135 градуска барабар. Ал эми тегеректин радиусу 3 сантиметрге барабар. Бизге берилген бул сектордун узундугун эсептейт деп жатат. Адан Бга чейинки аралык жана Бдан Сга чейинки аралык жалпысынан канчага барабар, аны эсептешибиз керек. Жалпы бул жердеги узундукту эсептейбиз. Ал эми бир тегеректин узундугун кантип эсептейт болчубуз, аны карап көрөлү. Бир тегеректин узундугун эсептөө үчүн тегеректин диаметрин пиге көбөйтөт болчубуз. Ал эми диаметр 2 радиуска барабар болчу. Демек, С барабар 2 көбөйтүү радиус көбөйтүү пи деп жазып алсак болот. Пи. Ал эми бизде радиус берилген, анда тегеректин жалпы узундугун эсептейбиз. 2 көбөйтүү радиусубуз 3 сантиметр, 3 сантиметр, аны көбөйтөбүз пиге. Анда тегеректин жалпы узундугу 6 көбөйтүү пи сантиметрга барабар. Же болбосо 6 пи сантиметрга барабар. Ал эми бизге бир гана тегеректин бул аралыгынын гана узундугун сурап жатат. Анда аны эсептөө үчүн бул жердин бурчтарына карайбыз. Сектордун бурчу 135 градуска барабар болуп жатат. Ал эми тегеректин бурчу болсо 360 градуска барабар. 360 градустун ичинен биз 135 градустун гана узундугун эсептөө керек. Аны эсептөө үчүн 135 градустун 360 градустун 135 градусунун гана узундугун эсептөөбүз керек. Бул бурчтардын тийиндисин биз жалпы узундукка көбөйтө турган болсок, анда берилген сектордун узундугун эсептей алабыз. Анда көбөйтүү түрүндө жазып алабыз 6 пи сантиметр. Бул жерден амалды аткарабыз. Анда бул көбөйтүү амалын аткаруу үчүн сандарды кыскартып алсак болот. Мисалы 360 менен 6-ны кыскартып алабыз. 6-ны 6-га бөлсө 1, 360-ты 6-га бөлсө 60 калат. Анда бул 60 менен 135-ти дагы кыскартып алсак болот. Анда бул сандарды 5ке кыскартабыз. 135-ти 5ке бөлө турган болсоң 27 калат. 135-ти 5ке бөлсө 27. 60-ты 5ке бөлө турган болсо 12. Демек бизде 12ден 27 деген гана бөлчөктүн алымында бөлүмүндө сандар калды. Бул сандарды дагы кыскартып алсак болот. 27-ни 3кө бөлсөк болот. 3кө бөлсө 9. Ал эми 12-ни 3кө бөлсө 4. Биздеги бул бөлчөктөрдүн алымындагы жана бөлүмүндөгү сандар өз ара жөнөкөй сандар болуп калды. Демек аларды кыскарта албайбыз. Анда жоопту жазып алалы. Бөлчөктүн бөлүмүндө 4 калды. Ал эми алымында 9. Жана бул жерде 6-нын жанында пи сантиметр калган болчу. Демек 4төн 9 пи сантиметр экен. Же болбосо биз бул амалды бул түрдө дагы жазып алсак болот. 4төн 9 пи сантиметр. Анда жооптордон карап көрөбүз. Биринчи жоопто бул 3 пи бөлү 4 сантиметр берилген, демек бул жооп туура эмес. Экинчи жооп биз чыгарган жооп менен бирдей. Демек бул жооп туура. Ал эми 3-чү жана 4-чү жооптордо бул жерде 135 жана 405 сантиметр деп гана берилген. Ал эми бизге пини кандай ала тургандыгыбыз көрсөтүлгөн эмес. Бул жооптор дагы туура эмес. Биз ABC секторунун узундугун эсептеп алдык. Ал 4төн 9 пи сантиметрге барабар.